Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле чоң космикалык кеменин ичинде Уолтер адаттагыдай эле өз иштерин кылып жүргөнүн көрөбүз. Бир кезде ал космикалык кеменин парустарын ачып, заманбап парус өз энергиясын жыйнай баштайт. Бир канча убакыттан кийин дал ошол космикалык кемеге кандайдыр бир энергия урулуп, кеме катуу силкингендиктен кээ бир мүчүлүштүктөр жаралып, криостук уйкуда жаткан капсуладагы адамдарга дагы зыянын тийгизет. Ушундан уламдагы экипаж мүчөлөрүнүн баардыгы ойгоно башташып, кооптуу абалга учураган капсуладагы адамдардын баардыгын куткара башташат. Жыйынтыгында экипаж мүчөлөрүнүн баардыгы ойгонушуп, бул экипаж мүчөлөрүнүн негизги максаты болжолдонгон алыскы планетага жетип барып, космикалык кеме менен криостук гипер уйкуга салып уктатып, алып келе жаткан 2000 адамды ошол планетага жайгаштырып, андан ары адамзаттын тукумун улап кетүү болгон болот. Жасалма интеллект менен жасалган андроид робот Уолтер кемени кыймылга салган жанагы толкундар эки жылдыздын кагылышуусунан келген толкундар экендигин айтат. Ошондуктан экипаж мүчөлөрүнүн бири кемеден сыртка чыгып, үзүлүп кеткен бир парусту улап кайра жөнгө сала баштайт. Ошондон бир канча саат убакыт өтпөй эле экипаж мүчөлөрү кандайдыр бир радио толкундарды кармашат. Жакшылап аракеттенишип, изилдеп жатышып, радио толкундар кандайдыр бир музыкага дагы окшоп кеткендигин байкашат. Сыягы бул жөндөн жөн эмес деп экипаж мүчөлөрү андан ары баардыгын тең изилдегенге туура келип, акырында ошол радио толкундар келип жаткан планетаны аныктап алышат. Көрсө ал радио толкундар жакынкы жылдыз системасындагы бир планетадан келип жаткан болуп, аны билгенде экипаж мүчөлөрү эмне кылсак экен деп ойлонушуп, балким ошол планетага барып көрсөкпү, ал жакта тирүү жандар атүгүл цивилизацияда бар болуп жүрбөсүн деп ойлошуп, бирок кээ бир экипаж мүчөлөрү мындай нерсеге каршы чыгып кооптоно башташат. Анткени негизи алар өздөрү барып жайгаша турган планета такыр эле алыста болуп, ал эми ортодо күтүлбөгөн жерден табылып калган планета алар үчүн кызыгууну жаратат. Ошентип барабыз же барбайбыз деп эки жаат болуп тартышып отурушуп, акыры ошол радио толкундар келип жаткан планетанын орбитасына да жетип келишет. 2000 адамды уктатып алып келе жаткан космикалык кеме орбитада калып, бир канча экипаж мүчөлөрү болсо атайын кичи кеме менен түшүп жөнөшөт. Аба ырайы бузулуп турганда булуттарды аралап түшүп келишип, кадимкидей эле жерге окшогон планетага туш болушат. Бийик тоодон шаркыратмасы агып, токойлор жайнап, тоо арасындагы көлдөрү дагы чалкып жаткан болот. Түзүрөөк жер жок болгондуктан экипаждын кичи кемеси суу үстүнө конуп, бул жерде кадимкидей эле кычкылтек бар экендигин аныкташкан соң, эч кандай скафандрсыз эле курал-жарактарын алып алып кемеден түшүшөт. Ошентип экипаж кылдаттык менен планетаны изилдөөгө жөнөшүп, кемени карап туруу үчүн бир кызды калтырышат. Алдыны көздөй эле жүрүп бара жаткан экипаж мүчөлөрү бир жерден кадимкидей эле буудайлардын өсүп турганын көрүшөт. Бирок бул буудайлар жердегиге караганда чоңураак болчу. Кудум эле жердегидей өсүмдүк бул жерде дагы бар экендигин көрүшкөн экипаж мүчөлөрү таң калышып, андан ары тоо бети менен токой аралап жөнөшөт. Бирок кызыгы адамдар бул жерден бир да бир жаныбар, курт кумуртка же куш канаттууну көрө алышпады. Сайма. Үй интернети 300 жана 500 мегабитке чейин. Плюс ОТВ. Бүткүл үй бүлө үчүн ылдам интернет. Жаңы муундагы интерактивдүү телекөрсөтүү. 5 онлайн кинотеатр. ТВ приставка жана гигабиттүү роутер бекет. Айына 1080 сомдон баштап. Абдан пайдалуу. Өтүнүч калтырыңыз, туташыңыз жана ырахат алыңыз. Сайма толугу менен кошул. Планетанын орбитасында турган чоң кемеде экипаж мүчөлөрүнүн экөөсү калып, төмөнгө түшүп кеткендер менен тынымсыз байланышта болуп жатышты. Бир жерден Брендан менен Калли топтон бөлүнүп калышып, суу жана топурактын түрлөрүнөн лабораториялык ишке чогулта башташат. Ал эми калган экипаж мүчөлөрү болсо, жанагы радио толкундар чыгып жаткан аймакты көздөй жакындап кетишти. Калли ар кандай топурактын үлгүлөрүн алып жаткан кезде, Брендан чылым чегип алайын деп бир жерге отуруп, бирок буту менен байкабай эле кара өсүмдүктү тебелеп чаңын чыгарып салганын көрөбүз. Дал ошол кара өсүмдүктөн чыккан чаңда кандайдыр бир вирус бу айтор. Вирус сымал кара нерсе Брендандын кулагына кирип, терисине жабышып отуруп ички организмине өтүп кетет. Кычышып кеткен кулагын тырмап койгон Брендан андан ары Каллиге жардам берип кетип, радио толкундарды аңдып келген башкалары болсо, чоң асканын бетинде чыгып турган кандайдыр бир өзгөчө көрүнүшкө туш болушат. Дароо эле ошол жердеги үңкүрчү аркылуу кирип жөнөшүп, экипаж мүчөлөрүнүн арасынан дагы бирөөсү кара өсүмдүктү тебелейт да, андан чыккан вирус ал адамдын мурдуна кирип кетет. Бир канча убакыт өтпөй эле Брендан өзүн бир аз башкача сезе баштады. Үңкүрдү аралап эле кирип келе жаткан экипаж мүчөлөрү андан дагы кызыктуу нерселерге туш болушуп, адегенде өлгөн жандыктарды жана технологияны көрө башташат. Бир кезде жанагы Лопе дагы өзүн жаман сезе баштап, ал эми Брендан болсо
таптакыр эле кыйнала баштаган. Ошондуктан Кали экөө кайра кичи кемеге жетип келишип, Мэгги экөө Бренданды кеменин ичине алып кирип, эмне болгонун билүү үчүн аны чечиндире башташат. Ошондо Мэгги Брендандын аркасынан бир нерсе тешип чыкканы жаткандыгын көрүп өтө коркуп кетип, Кали экөөнү тең бөлмөдө калтырып сыртка чыгып эшикти жабат. Ал башкаруу бөлүмүнө жетип келет да баардыгына кыйкырып Брендандын абалы жөнүндө айтып, бул кезде башка экипаж мүчөлөрү дагы кыйнала баштаган Лопени алып келе жатышкан болчу. Кабарды берген Мэгги кайра бөлүмгө кайтып келип, Брендандын өтө эле коркунучтуу боло баштаганын көрөт. Кали андан мени чыгарып жибер деп суранып, бирок Мэгги ага макул болбой, силер вирус жуктурган окшойсуңар, мен силерди чыгара албайм деп айтат. Аңгыча болбой эле Брендандын жону тешилип чыгып, анын ичинен түшкөн нерсе жанданып кыймылга келе баштады. Кали өтө коркуп өзүн коргогонго канчалык аракетин кылбасын. Чоочун жандык жетип келет да аны тытмалай баштайт. Аны көргөн Мэгги эмне кылаарын билбей куралды көтөрүп келет да эшикти ачып, жырткычты өлтүргөнгө аракет кылып эле туш тарапка аткылай баштайт. Бул кезде башка экипаж мүчөлөрү дээрлик кичи кемеге чуркап жетели деп калышты. Бирок коркконунан туш тарапты аткылай берген Мэгги бир кезде жарылуучу затты атып жиберип, кеме толугу менен жарылып кетет. Мындай нерсени күтпөгөн баардыгы тең эле ооздорун ачып калып, эптеп көтөрүп келишкен Лопенин оозунан кан чыгып, анын да ичинен бир нерсе чыга баштайт. Жаңы туулган жандыкка окшогон эле нерсе өтө тез кыймылга келип, дароо караңгылыкта чөптөрдүн арасына сиңип жок болот. Анда экипаж мүчөлөрү туш тараптарын куралдары менен аңдышып, орбитадагы чоң кемеге байланышка чыгып өздөрүнүн абалын айта башташат. Күтүлбөгөн жерден жанагы жырткыч ушунчалык чоңоюп кеттиби же башкасы келдиби айтор. Бир башкача болгон жырткыч жетип келип эле адамдарды туш тарапка чачырата баштайт. Баардыгы туш тарапка аткылашып, бирок өтө шамдагай болгон жырткычка бир дагы ок тийбей, бир кезде эле кандайдыр бир курал атылып, айлана жарыктыкка бөлөнүп калат. Ошондо караңгылыктан желбегей жамынган бир адам чыга келип эле, эгер аман калгыңар келсе менин артыман жүргүлө деп артка кайрылып басып жөнөйт. Жанагы жырткыч жарыктыктан корктубу айтор качып кетип, экипаж мүчөлөрү болсо эмне кылышаарын билишпей эле жанагы адамдын артынан жөнөштү. Ал адам жүрүп отуруп экипаж мүчөлөрүн өзгөчө бир дарабазадан өткөрүп, артынан эле жүрүп отурушкан экипаж мүчөлөрү болсо чоң түз аянтчада адамга окшош миңдеген жаратыктардын өлүп жаткандарын көрүшөт. Акыры чоочун адам экипаж мүчөлөрүн ичкериге алып кирип, жүзүн көрсөтүп өзүнүн атын айтып жана болгон иштин жайын түшүндүрүп бере баштайт. Көрсө ал адамдын аты Дэвид болуп, жана ал эч кандай адам эмес эле жасалма интеллект болуп жасалган андроид робот болуп чыгат. Ал экипаж мүчөлөрүнө биз дагы бир канча жылдар мурун силерге окшоп эле өзүбүздүн экспедициябыз менен бул планетага келгенбиз. Тилекке каршы бүт баардыгы тең өлүп кетишти. Мен болсо робот болгондуктан дагы эле жашап жүрөм жана чыгармачылык менен алектенгенге аракет кылып, бир нерсе жаратканга аракет кылып жатам деп айтат. Кыскасы ал адам экипаж мүчөлөрүнө кош келдиңер деп айтып, адамдар менен келген андроид робот Уолтер менен таанышат. Экөө тең бир компаниядан чыгарылган бу айтор кебетелери куюп койгондой окшош болуп, Питер менен Кристофер болсо аба ырайынын катаалдыгына карабай орбитадагы чоң кеме менен байланыш түзгөнгө аракет кыла башташат. Чоң кеменин капитаны Теннесси болсо, эмне үчүн алар бизге байланышка чыкпай жатышат деп, кеменин орбитадагы бийиктигин уламдан улам төмөндөтө баштайт. Бир кезде Уолтер Дэвидтин бөлмөсүнө кирип келсе, Дэвид дагы Уолтерге окшоп чачын кыркып алган болот. Ал Уолтерге чоордо ойногонун үйрөтүп, тарткан сүрөттөрүн жана башка чыгармачылык нерселерин көрсөтө баштайт. Албетте Уолтер андроид роботтун жаңы версиясы болуп, Дэвид болсо андроид роботтун эски версиясы болгону менен ал кадимки эле адамга окшоп ойлонуп чыгармачылыкта кыла алчу. Мындайча айтканда өзү үчүн өзү чечим чыгарып, өз акылын ар дайым өркүндөтүп кете берчү. Ал эми жаңы версиядагы андроид робот Уолтер болсо андай максатта эмес, башкача максатта жаралган. Аны адамдар бир гана өздөрүнө кызмат кылдыргыдай кылып, өз алдынча чечим чыгара албагыдай кылып жасашкан болчу. Сыягы Дэвидке окшогон биринчи андроид роботтордон адамзатты башкарып албасын деп кооптонуп калышса керек. Ошондо Дэвид Уолтерге дагы бир нерселерди айтып бере баштап, баягы чоочун келгиндер ушул планетада био курал ойлоп табабыз деп жатышып, өздөрү ошол вирустун био куралдын курмандыгы болуп калгандыгы жөнүндө айтып берет. Дэвид экипаж мүчөлөрүнө бул жерге жанагы жырткычтар келе албайт, бул жер коопсуз деп айткандыктан Розенталь эч камсанабай жуунуп жаткан болчу. Ошондо бир заматта эле жырткыч анын артынан пайда болуп, Розентальды тытмалап кетти. Аны тытмалап жеп жатканда Дэвид ошол жерге келип, жырткычты көпкө чейин карап турат. Бир кезде аны байкаган жырткыч анын жанына басып келе баштап, Дэвидтин аркасынан келип калган Кристофер болсо куралы менен жырткычты мейлейт. Бир аз күтүп тургандан кийин эле Кристофер атып жиберип, дагы бир канча жолу аткылагандан кийин жырткыч качып кетет. Ошондо Дэвид Кристоферго: "Сен атпай турбайт белең. Мен бул жандыктардын тилин таап өзүмө кадимкидей көндүрө баштаган болчумун" деп айтат.
Анда Кристофер Дэвидтин өзү дагы кооптуу экенин түшүнүп калып ага куралын такап, бирок Дэвид эч нерсе болбогондой өз бөлмөсүнө кетип калат. Орбитадагы кеме канчалык төмөндөбөсүн аны менен байланыш түзүүгө такыр эле мүмкүн болбой. Дэвид болсо Кристофердин башын айлантып, мен жанагы жырткычтарды өтө көп изилдеп чыктым. Алардын да ар кандай түрлөрү эркек ургаачысы бар деп түшүндүрүп, өз колу менен жасап койгон ошол жырткычтын түрлөрүн көрсөтөт. Андан соң көптөгөн идиш сымал нерселер тизилип турган бөлмөгө алып кирип, булар ушундай жаратык деп айтып, кыймылдап ачылып келе жаткан нерсени карап көр деп айтат. Кристофер жаман ойлобой эле ошол ачылып келе жаткан нерсени карап көрсө, ичинен кандайдыр бир жандык тездик менен чыгат да Кристофердин бетине жабышып алат. Ал эми кеменин капитаны Тенеси болсо мүмкүн болгон орбитанын төмөн жагына түшкөн соң, албетте кемедеги 2000 адамды коопсуздукта калтырып, дагы бир кичи кеме менен аба ырайынын катаалдыгына карабай планетанын бетине сүңгүп кирип кетишет. Бул кезде Кристофер эсине келип, жанагы бетине жабышып алган жандыктын жок экендигин көрөт. Бирок ошол эле замат өтө кыйнала баштап, анын ичин дагы туура эле жанагыдай жырткыч тешип чыгат. Дэниелс жана башка экипаж мүчөлөрү дагы ушул жырткычтардын баардыгын түрлөп жаратып, аларды өнүктүрүп өстүрүп көбөйтүп жаткандагы дал ушул Дэвид экенин түшүнө башташат. Экипаж мүчөлөрү капитан Кристоферди издеп, жанагы бөлүмгө келип анын өлүк денесин табышат. Ошондо жанагы жабышкак жырткыч аларга дагы жабышканга аракет кылып, ал эми Дэвид болсо Уолтерди болушунча өзүнө ишендирип, ал дагы робот болгондуктан өзүнө кошуп алууга аракет кылып жаткан. Бирок Уолтер ага такыр эле көнбөй, адамдарга гана кызмат кылаарын айтып, адамдарды гана коргоп туруп алат. Натыйжада эки андроид роботтун мушташы башталып, бул кезде экипаж мүчөлөрүнөн Дэниелс жана Питер гана аман калган болчу. Алар кичи кеменин орбитадан түшүп келип издеп жатканын көрүшүп, жарык аркылуу белги берип качып кеткенге жандалбастап аракет кыла башташат. Кичи кеме келип конгондо алар кемеге түшүп көтөрүлүп башташып, бактыга жараша бул кезде Уолтер дагы андро робот Дэвидти жеңип кайтып келип калат. Ал дагы кемеге түшүп эми гана жогору көтөрүлө башташканда, укмуштуудай тездик менен кыймылдаган жырткыч жетип барып кемеге жабышып алганга жетишет. Тенеси кемеге жырткычтын жабышып алганын дароо аныктайт да. Сыртка чыккан Дэниелс болсо аркан менен байланып, ошол жандыкты өлтүргөнгө аракет кыла баштайт. Жырткыч ар кайсы жакка тездик менен жетип барып айнектерди да сындырганга аракет кылып, бирок ар кайсы технологиянын жардамы менен жырткычка катуу каршылык көрсөтө башташат. Акыры аны менен кармашып отуруп, кеме дагы тоголугу менен кулап кыйрап калайын деп аз эле калып, бирок бактыга жараша жеңишке жетишип, космосту көздөй багыт алышат. Чоң кемеге жеткенде Питердин бетине жанагы жандык кислота чачыратып жибергендиктен, анын бетин дарылоого киришишет. Аны атайын бөлмөгө кармап баардыгы тынчтанышып, аз эле жерден өздөрүнүн миссиясынын ташталганын чыгарып сала жаздашканын түшүнгөн экипаж мүчөлөрү экинчи бул планетага кайткыс болушуп, андан көрө миссиябызды аткарып өз болжогон планетабызга жетип, адамзаттын тукумун улайлы деген ниет менен алга карай жыла башташат. Бирок бир канча сааттан кийин дагы күтүлбөгөн жагдай түзүлүп, көрсө баягы бетине кислота чачыраган Питерге дагы болбой эле вирус жугуп калган байдор. Жаңыдан пайда болгон жырткыч эбак эле анын ичин тешип сыртка чыгып кетиптир. Анда Дэниелс менен Тенеси шашылып эле куралдарын алып башка бөлүмдөрдү кыдыра башташып, бир бөлүмдөн команданын дагы эки мүчөсүнүн өлүк денесин табышат. Эми бүткүл кеме боюнча Тенеси менен Дэниелс гана аман калган болчу. Андан тышкары албетте башка бөлүмдө отурган андроид робот Уолтер бар болуп, калган 2000 адам криостук уйкуда уктап жатышкан болчу. Ошентип Дэниелс менен Тенеси жанагы жырткычка каршы аракетти башташып, Уолтер болсо башкы бөлүмдө ач деген эшикти ачып, жап дегенден жаап турду. Акыры ошентип ар кайсы бөлүмдөрдүн эшиктерин ачып жаап отуруп, Дэниелс менен Тенеси скафандрларын кийишет да жанагы жырткычты атайын бөлүмгө алып кирип алышат. Ошол жактан Дэниелстин буйругу боюнча Уолтер кеменин эшигин ачып жиберип, бир канча чоң техникалар менен кошо жырткычты космоско чыгарып жибергенге аракет кылышат. Бирок бул жырткычтын космосто да такыр эле өлүп калайын деген ою жок окшойт. Ал кайра эле кемеге жабышканга аракет кылып, акыры Дэниелс чоң техниканын жардамы менен жырткычты космоско сүздүрүп жок кылат. Ошентип эми жырткычтан биротоло арылышат да. Өздөрү максат коюп бара жаткан планетага дагы бир канча жарык жылдар керек болгондуктан, Дэниелс менен Тенеси кайрадан гипер уйкуга чөмүлмөкчү болушат. Албетте кеме ошол планетага жетмейинче, андроид робот бүт баардыгын көзөмөлдөп, ошол планетага жеткенде гана экипаж мүчөлөрүн ойготмок. А дегенде Тенеси уктатылып уйкуга толугу менен чөмүлүп, андан кийин Уолтер Дэниелсти уктата баштайт. Дэниелстин укташына бир канча секундалар гана калганда, Дэниелс Уолтердин сөздөрүнөн анын Уолтер эмес экенин түшүнүп калат. Көрсө бул Уолтер эмес эле андроид робот Дэвид болуп чыгып, көрсө ал Уолтерди жеңгенден кийин анын кийимдерин кийип алып айлекерленип, өзүн Уолтердей көрсөтүп эле кемеге түшүп алган болот. Ошону түшүнгөн Дэниелс ошол жерден кыйкыра баштап, бирок Дэвид ага жөн гана бейпилтүн каалап коет. Дэниелс уктагандан кийин Дэвид атайын бөлүмгө кирип, жанагы био курал болгон жырткычтын эркек жана ургаачы болгон уруктуктарын алып чыкты айтор. Аларды лабораторияда сактап баштаганын көрөбүз. Эми Дэвид кеменин багытын кайсыл жакты көздөй бура турганы белгисиз айтор. Чоң кеме эбегейсиз мейкиндикте сапарын улайт. Албетте ушундан кийин биз тасманын Прометей тасмасына түздөн-түз байланышы бар экенин түшүнөбүз.
сыягы Дэвид Элизабет Шоуну дагы алдап өлтүрүп коюп, укмуштуудай билимге ээ болгон мээси менен өзүн жаратуучу катары сезип эле жанагы био куралды колдонуп, аларды өнүктүрүп, ошол планетадагы келгиндерди толугу менен жок кылып жиберген окшойт. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.